Урматтуу партнерлор, мен азыр Atomic компаниясынын өнөктөштөрү үчүн, партнерлор үчүн атайын счет фактураны толтуруу боюнча обзор кылып берейин дедим. Анын үчүн биз биринчи салык KG-ден SAF дегенге киребиз. Киргениңиздерде вход через SIA деп турат. Бул жерге персоналдык номерди, ИННиңерди киргизесиңер. Далее басабыз. Бул жерге паролду киргизебиз. Далее басабыз. Ушул жерден сиздерге физическое лицо деп келет. Электронный подписти калтырабыз и физическое лицо деген жерди басабыз. Получить код через email кылабыз. Сиздин электрондук почтаңызга код келет, ошол кодду киргизебиз. Жаңы кодду карайбыз. 502-409. 502-409. Вайтини басабыз. Эми бул жерден реализация дегенди басабыз. SAF. Добавитти басабыз. Добавитти басып, поставка товаров деген бөлүмгө кирип, поставка товаров ордуна акт об оказании услуг дегенди басабыз. Бул жерге болсо март айына келген бизге счет фактура. Акыркы числосу 31 март, 31/03/2025 кылабыз. Апрель айына 30 күн, март айында 31 күн, значит март айыныкы 31 күн. 31-ин акыркы датасына чейин. Бул жерден биз вид поставки дегенге киребиз дагы. Необлагаемая поставканы басабыз. ИНН покупателя деген жерге киребиз. ИНН покупательде бул жерде Atomi деп орус томгасы менен киргизсеңиздер, мынакей. Осо Atomi Кыргызстан деп турат. Ушуну киргизип коебуз. Кыргыз сому боюнча калат. Коду поставок деген жерге эң акырында бизде прочие поставки деген нерсе бар. Так, коду поставок. Эң акыркы разделда прочие поставки деп турат. Эң акыркы графасында ошону киргизебиз. Форма оплаты биздеки безналичная. Ставка НДС необлагаемая поставка дейбиз. Мунун баарын кошкондон кийин подбор дейбиз. Подборду басабыз. Подборду басканда мындай болуп бизде раздел чыгат. ИП болгон болсо 73-20-0ду киргизебиз. Эгер патент менен алып жүргөн болсоңуздар 85 59
0 киргизебиз. Биздин партнерубуздуку ИП болгондуктан 73 20 0 киргизебиз. Фактическое количество деген жерге 1 деген санды коебуз. Сына бул жерге сиздердин алган ошо айлыгыңыздарды киргизебиз. Айлыгыңыздар канча сумма счет фактурада көрсөтүлгөн болсо, ошону ар бир тыйынына чейин көрсөтөсүздөр. Цена. Биздин партнерибиз алган сумманы киргизебиз. НСП деп турат. НСП деген жерден галочканы бассаңыз, бул жерден 0% деп турат. Ушуну тандайбыз. Дагы жолу текшеребиз мынакей. Перенести. Суммасын сөз текшерип коюш керек. Себеби бир тыйындагы ашык кем болуп калса, ал счет фактура кабыл алынбай калат. 22 635 34. Мынакей меники туура эмес болуп калыптыр. $22 635 14 болуш керек экен. Мынакей эми туура болду. Ар бир тыйынына чейин туура эсептешибиз керек. Сохранить. Сохранить дегенден кийин мына көрсөңүздөр, новый деп чыкты статусу. Ушул жерге галочканы коебуз. Галочканы коюп туруп, эң ылдыйында подписать деген жер бар. Подписать. Подписать дегенден кийин биздин счет фактурадан, то есть түндүктөн келген экинчи паролубуз бар. Автоматически эле ошол биринчи паролдон кийин экинчиси келет. Экинчи паролду киргизебиз. 08 56 00 08 56 00 подписать. Мынакей отправлен деп турат. Ушун менен биз счет фактураны тапшырып койдук. Эч бир кыйынчылыгы жок. Кимге керек болсо колдонуңуздар. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат.